Жума күнгө алынган жаңылыктардын толук чыгарылышы эфирде. Аны мен Мимоза Жаныбек кызы алып барам, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Бишкекте катуу шамалдын кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Жалал-Абадтагы 12 адам ууланган эс алуу жайы убактылуу жабылды. 3 округтан 42 киши талапкер болуу үчүн арыз берди. Бишкек шаарында катуу тиричилик таштандыларын жок кылуу менен электр энергиясын өндүрө турган эко-технологиялык заводдун курулушуна старт берилди. Курулуштун капсула салуу аземине бийлик өкүлдөрү катышты. Минкап башчысы акыркы жылдары Борбордо экология маселеси курч болуп жатканын белгиледи. 2 жылдан бери шаардын абасын булгоочу стационардык булактарды жоюу боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Заводдун бүткөрүлүшү 2025 жылдын ноябрь айына күтүлүүдө. Чүй, Ош жана Жалал-Абад облустарында сел жүрүү коркунучу жогору. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык 28-29 мартта туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Ош жана Жалал-Абад облустарынын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, эңкейиш жана төмөн жерлерде суу каптоо, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Министрлик жарандарды, арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрдү жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүүнү сунуштайт. Баткен, Кара Суу жана Ош бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер көрсөтүүнүн мөөнөтү аяктады. 3 шайлоо округу боюнча мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышуу ниетин 42 жаран билдирди. 28 мартка карата Баткен шайлоо округу боюнча 12 талапкер, Кара Суу шайлоо округу боюнча 12 талапкер, Ош шайлоо округу боюнча 18 талапкер, анын ичинен 2 аял болгон. 31 мартка чейин талапкерлер каттоодон өтүү үчүн документтерин толук тапшырышы керек. Кече 28 мартта орун алган катуу шамалдан улам Чүй жана Бишкекте жалпы 154 объекти жана 24 адам жабыркады. 29 март саат 00-гө карата 4 райондук администрациядан жана шаардык кызматтардан маалымат келип түшкөн. Бул маалыматтарга караганда Борбор калаада түн ичинде жолдорду тазалоо, кулаган бактарды алуу, үзүлгөн электр зымдарын калыбына келтирүү боюнча алгылыктуу иштер аткарылып, катуу шамалдын кесепеттерин жоюу иштери улантылууда. Вот так крышу снесло от сегодняшнего ветра. Ну, тут говорить нечего. Ветер был сильный там. Ну, короче, под открытым небом. Сейчас снимаю. А ураган был сильный. Тут все повалилось, конечно. Это ерунда. Главное, живы-здоровы остались там. Под крышей никто не остался. И на дорогу оно вылетело аж за 10 или 20 метров туда дальше. Крыша. Здоровы, все, жертв нет. Кече катуу шамалдан улам Сокулук районуна караштуу Шалта айылындагы алачыкта үйдүн чатыры толугу менен учуп кеткен. Бул тууралуу үй ээси интернет желесине видеосун жарыялаган. Биз бүгүн үй ээсин таап окуя тууралуу билип көрдүк. Шамал болуп атканда мен үйдө жок болчумун. Келинчегим, небелери үйдө болчу. Мен башка жакта болчумун. Мен шамал болгондо анан келинчегим чалып калды, шамал болду, бияктан учуруп кетти деп баарын. Анан ары бери келе калдым, келсем ошо көчөдө жатты, шифрдин баары, мен баары көчө забордун баары кулап калды, заборго тийип көчө машинада өтө албай калды баары. Балдар болуп сүйлөп кирип койдук, Кудай шүгүр. Кырсык-пырсык жок, чагылаган жок эч ким. Былтыр эле салынган болчу, өзү колум менен турушканмын, көтөргөм. Жүзүн жаап, майлашып, абакта салтап, летний кухня болчу чын айтканда. Учуп кеткен мына кухнянын үстүндө учуп кеткен эмелер мына көчөгө жатып калган. Ар жакта мына көчөнүн машиналары бар өтө албай калды. Аякты го забордун мана өйдө көтөрүп, зым менен жип менен байлап көтөрүп койдук калкалабай жолдо. Учуп кеткен шипрлар мына жолдо. Анын баарын сүйлөп эшиктин алдына кирип койдук. Бул жолдо яткан көчөдө. Мага эшиктин алдына сүйлөп койдук, көчөнүн жолду ачып койдук. Машиналар өтө албай калган жолдон. Шалта айылынын дагы бир тургунунун сарайынын чатырын толугу менен шамал учуруп кеткен. Анда бул тууралуу сиз айта кетсеңиз, кандай болду? Мен келип калдым, бир жактан келгем, анан кийин өлгөндөн келгем. Анан мерде неберем жүрүптүр, ошо буюлгуп келип туруп эле учуруп кетти. Бир тежи бакка түшүптүр, анан бактан оролуп анан ылдый түшүп кетиптир. Ошо биринчи эле оролуп түшүп
Ана астыңкы шифрларынын баары сынды. Анан бияктын баары оролуп калган, баары полный эме темир эменин баары чатыры ошо оролуп калды, баары тең. Оролуп жатат, азыр сынган бүт баары. Ошо менен анан жина элек биз МЧСтер келди, баары карап текшерип көрүштү. Мен да отуруп ошо ойлонуп МЧСти ойлоп кеттим да, анан чалдым. Анан кечирим сурадым, если туура эмес болсо кечирип коюңуздар, туура болсо кабыл алыңыздар деп суранып, анан кийин баары тең келип, Кудайга шүгүр, эми элим болбосо мындай өкмөтүм бар экен, ошол жардам берип, баягы оюнда болгонуна мен да ыраазымын, аябай. Сиз үйүңүздү камсыздандырылдыңыз беле? Камсыздандырылбай калганда 3 жыл болду, сөздүн ачыгы. Ошо барам деп коюп эле, 600 сом алам деп барам деп коюп эле, бирдеке чыгып калат, ошо менен барылбай жатты да. Уже давно айтып деле жатканмай, барып эметиш керек, төлөш керек. Bir жылда 600 сом камсыздап коет экенбиз, ошо менен бир төлөнөт, жана жерге налог сыяктуу эле, үйдүн налогу сыяктуу эле деп жүргөн, бирок ошону чыгынбай калганбыз да просто. Жылына айыл жергесиндегилер 600, ал эми шаардыктар 1200 сом төлөп үйлөрүн камсыздандырса болот. Анын пайдасы бул кепилдик. Мисалга ушул сыяктуу шамал, жер титирөө, өрт, сел же көчкү сыяктуу табигый кырсыктардан үй жабыркаса, камсыздандыруу уюму жапа чеккендерге 1 миллион сомго чейин төлөп берет. Страховка болгон, полиси бар мекемелерде бизде азыр 4 менеджер бар. Ошо 4 менеджер ошол жабыркаган баягы объектлерге чыгып кетишти бардыгычы. Эмнеге дегенде, бул мен айтып аткан нерселердин бардыгы, объектлердин бардыгы, школ, бала бакчалардын бардыгы бул бизден уже страховой полис алган жерлерге чыгып кетишти. Анан бул милдеттүү түрдө бир сумма коюлган. Эмнеге дегенде, биз Бишкек шаары боюнча 3 этаждуу особняк болсо деле 1200 сом алабыз. Айыл жергесинде 3 этаж особняк болсо деле 600 сом алабыз. Эмнеге дегенде, бул проект, социальный проект деп айтып аткан бир себеби, бизде болгон жеке менчик страховой компаниялар бирөөсү дагы жеке менчик үйлөрдү страховка кылбайт. Эмнеге дегенде, андай 1200 сомго аларга невыгодно. Биз мамлекеттин колдоосу менен ушул социальный проект катары ушул элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бирок все равно биздин элдин баягы ою Кудай сактасын деген нерсе бар да. Мына өрт болмоюнча, ушундай табигый кырсыктар болмоюнча эч качан адам ойлонбойт да. Табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн Бишкек шаарында жана Чүй облусунда өзгөчө кырдаал тартиби киргизилген. Жалпысынан Бишкек боюнча 66 курулуш жабыркаса, анын 26сы социалдык мекемелер, 36сы турак үй, 4-ü чарбалык курулуш болгон. Ал эми Чүй облусунда 42 социалдык объект жана 42 турак үй, жалпысынан 84 объекттин чатыры учуп кеткен. Бүгүнкү күндө биздин социалдык объектилер сөзсүз түрдө бул биздин шаардын карамагына киргендиктен биз ыкчам түрдө калыбына келтирүү иштерин баштадык. Калган объектилер боюнча комиссия иштеп атат. Комиссиянын корутундусу боюнча ар бир объектке жардам берүү иштери дагы жүргүзүлөт. Жеке турак жайлар боюнча да биз ошол жакта ошо комиссиянын корутундусунун негизинде карайбыз. Калган объектилер боюнча биз ыкчамдык түрдө ишти баштадык. Бул жерде негизи Зеленхозго тиешелүү бактар куласа, анда сөзсүз түрдө Зеленхоз тараптан да бул маселе каралып, чечүү иштери жүргүзүлөт. Эгер бул болсо жеке турак жайдын же болсо жеке менчик үйлөрдүн талдары болсо, анда ошо жеке менчик үйдүн да ээсинин жоопкерчилиги каралат. Табигый кубулуштун тийгизген кесепеттерин жоюу, материалдык чыгымдарды тактоо жана ыкчам чара көрүү максатында азыр жергиликтүү жарандык коргонуу кызматтары иш алып барууда. Эске салсак, Бишкек жана Чүй облусунун аймагында кечээ күнү 28 мартта саат 16:15тен 16:45 чейин ылдамдыгы секундасына 26 метрге жеткен катуу шамал болгон. Айчолпон Мукашева, Көчөр Кубанычбек уулу, 7-канал. Эсептөө палатасынын мамлекеттик инспектору Бишкек шаарындагы мектептердин жана бала бакчалардын директорлорунан акча талап калгандыгы үчүн кармалды. Бул тууралуу 7-каналга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Бишкек шаарынын мэриясынын Октябрь райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчилиги инспектордун талаптарын аткаруу максатында аталган райондогу ар бир билим берүү мекемесинен 25 000 сомдон акча чогулткан. Инспектор жазык процесстик кодексинин 96-беренеси менен кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
Жалал Абадтагы 12 адам ууланган эс алуу жайы убактылуу жабылды. Бул тууралуу 7-каналга Жалал Абад райондор аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпид көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Рома Ураимов билдирди. Мындан тышкары 2 тейлөөчүгө медициналык кароодон өтпөгөнүнө байланыштуу 3 000 сомдон 6 000 сомго чейин айып салынган. Жаздын келиши менен дыйкандар үчүн суга суу маселеси жаралат. Себеби өлкөдө айдоо жерлеринин жалпы аянты 1,27 000 гектар болсо, алардын 5/1 гана толук түрдө суу менен камсыз болот. Ал эми калгандары аба ырайына көз каранды, жаан-чачын жана дарыялардын суусу пайдаланылат. 2024-жылга бюджеттин эсебинен 4 миллиард сом жаңы суу топтоочу каналдарды курууга жана оңдоого жумшалат. Мен Ош облусунун Нокат районунун ынтымак айыл өкмөтүнүн делегат болуп шайланып экинчи жолу келишим. Мен Мурзабаев Сайд Ахмат Ишмаматович. Мен элдин көйгөйүнү жогору жака жеткизгени келгеним себеби биздин ынтымак айыл өкмөтүнүн Каримберди участкасында Каримберди каналы, эгерде Каримберди каналы курулуп калса, ошол жакта бизде 2000 гектар жер суулуу болот. Мен кыскача айтканда, бу жерде 32 километр бизде канал бар, БТК каналы, Талас каналы. Ошону сементтеп берсе, мисалы 10 куб суу алаткан болсок, анын 5 куб эле жарымызды симкирет. Ошону бетондоп берсе, канча деген дыйкан 5 куб суу менен камсыз болмок да. Биздин айыл өкмөттө эң көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө таза суу жана суга суу маселеси. Көп жылдан бери чечилбей келе жатат. Урматтуу президентибизден ушул маселени өз көзөмөлгө алып, мамлекеттик деңгээлде чечип беришини элимдин атынан сурап кетем. Ошондой ирригация боюнча, суулар боюнча азыр жылдан жылга өткөн сайын билесиздер, бул суу көйгөй аянда чоң. Мисалы бизде чоң түргөн суусу бар. Алын деген, Узчук деген биздин айыл өкмөткө тартып келүү 11,5 километр. Бул аягында чоң проект болгондуктан биздин жергиликтүү бийликтердин алы келбей келет бүгүнкү күндө. Анан ошо жогорку бийликтерге да кайрыла кетет элек, ошол эки жагынан жардам берүүсүнө, акча бөлүп берүүсүнө. Жаз келгенде суга суу тартыштыгы өлкөдөгү негизги маселелердин бирине айланат. Ал тууралуу декабрда өткөн курултайда дагы көп айтылган. Себеби 30 жылдан бери суу бөлүштүрүү системаларынын эскилиги жетип, жаңылары дээрлик салынган эмес. Бул маселеге президент дагы көңүл буруп, айыл чарба министрлигине бюджеттен үстү-үстөгү жылы 4 миллиард сом бөлүнгөн. Умгал районунда Түгөл сай деген БДР-де курулуш иштери жүргүзүп атабыз. Кычкор районунда Шамшы деген БДР-де курулуш иштери жүрүп атат. Искөл областында Тоң районунда Күнчыгыш деген айыл өкмөтүндө да бир БДР курулуп атат. Быйыл жакын арада биз bir BDR kurmakız, bирок проекттик ишин өзгөртүп, ара били суусун биз жуккага буруп атабыз. Эски БДРлерди калыбына келтирип атабыз. Мисалы мына Ысқата районунда 1-май деген БДРбыз бар, ошону жакын арада баштайбыз. Андан тышкары 3 БДР бар Ысқата районунда. Андан тышкары мисалы Панфилов районунда бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүрүп атат. Агермен деген БДРде, Московский районунда 2 БДР тазалап атабыз. Андан тышкары мына быйыл Искөл областына bir BDR'de kuruluş işlerini başlayız. Bir Çokmanata деген BDR'ımız var. Hem bu Жетөгүс районунда Çokmanata деген BDR'de varız. Andan çıkarı bizde başka rayonlarda mına Kadamca rayonunda bir obyekti BSR'ni тазалап атабыз. Şunun arında Oş oblastında бүт жерлерде eski BDR'lарды калыбына келтирип, анан кийин жаңы БДРлерди курганга биз программа бекитилсе мүмкүнчүлүк болот. Суу бөлүштүрүү системалары боюнча атайын программа түзүлдү. Анда 86 жаңы декадалык система куруу, айдоо жерлерди тамчылатуу жолу менен сугаруу жана эски системаларды оңдоо каралган. Ошондой эле жыл сайын жок дегенде 5 жаңы система куруу пландалган. Азыркы учурда 4 жаңы система салынып жатат. Алардын 3-өө кийинки жылы бүтсө, 2026 жылы бирөө ишке берилет. Тамчылатуу, жамылатуу боюнча да активдүү иштерди баштадык. Жакын арада мына май айында мисалы баарыңарды апарабыз. Үскөл областында жанагы Тор Аргыр айыл өкмөтүндө биз азыр сплинттерный полив деп аны уже 25 гектарга киргизип атабыз. Өзүбүздүн ишкерлер өзүбүздүн жана катушкаларды чыгарып баштадык. Бул биринчи опытный образецте азыр испытание кылдык, кечээ жакшы көрсөттү өзүн. Биз жанагы башка мамлекеттер мисалы жана Европадан Кытайдан алып келебиз десе, биз басымды өзүбүздүн жанагы бияктан жаңы чыгарган ишкерлерге көңүл бурайлы деп атабыз. Арзаныраак болот. Мисалы бизди өзүбүз жасаганыбыз $5000 ашпайт. Мисалы жанагы
алып келип атканыбыз европейский аналогтар 25-30 миң евро турат. Шунун айырмасы абдан чоң. Ошондой эле иштейт, эч айырмасы жок. Биз кичине мына үнөмдү азаныраак кылайлы деп атабыз, эффект көбүрөөк болсун деп атабыз. Анан капельное орошение мына быйыл ар бир райондон 20 гектардан 50 гектарга чейин биз мамлекеттик жерлерге ошо коюп баштайбыз. Жылына өлкөдө бул системаларда сугатуу үчүн 1 миллиард 800 миллион куб метр суу чогулат. Алардын суусу 250 гектарга гана кепилдүү түрдө жетет. Ал эми калган айдоо жерлерине аба ырайына көз каранды, жаан-чачын жана дарыялардын суусу пайдаланылат. Өлкөдөгү айдоо жерлеринин жалпы аянты 1 миллион 27 миң гектар. Алардын 5тен 1 гана толук түрдө суу менен камсыз болот. Айчолпон Мукашева, Үсөн Камчыбек уулу, 7-канал. Жети Күз району багбанчылык чарбаларын жакшыртуу максатында түркиялык өнөктөштөрү менен иштеп жатат. Азыркы этапта Түркиядан алынып келинген өрүктүн сорттору сыноо иретинде эгилип, эки тараптуу багбандардын байкоосунда болууда. Бул багытта кененирээк Эдил Мерисбек баяндайт. Жети Күз районундагы Тосор агро багбанчылык чарбасы түркиялык өнөктөштөрү менен былтыр 15 гектар аянтка өрүктүн жаңы сортун отургузушкан. Андан бери багбандар эки тараптуу көзөмөл жүргүзүп, бардык талаптарын сактап жатышат. Өрүктүн жаңы сортторун Тосор айылындагы айрым айыл тургундары алып отургузушкан. Мынакей биз айтып аткан Red Perfect көчөтү биз былтыр могул 15 гектар жерге тиккенбиз. Мынакей общий площадь 23 гектар. Айыл өкмөтүндөгү балансындагы жер 8 жылга арендага алганбыз. Ошонун 15 гектар жерине ушул Red Perfect көчөтүн тиккенбиз былтыр. Быйыл ошол түрктөр бизнес партнерлор десек де болот. Өздөрү келип ушул багбан, ушул көчөттү өстүрүп аткан. Багбандар келди дагы, мынакей кандай кылып бутайбыз. Ушуларды көрсөтүп кетишти. Мынакей булардын баары эле карабайсыздар. Гүл да. Гүл ачып алышкан. Эмки жылы дагы ошол түрктөр келет. Эмки жылкы өскөндөрүн кайра бутап көрсөтүшөт. Буякта 2 күн жүрүштү. Былтыркы алган элге дагы чогултуп кандай кылып бутайбыз деп ошолорду үйрөтүп. Өсүмү мынакей могул этегинен бери эле бутак болчу. Анан тиги турк туугандар келип бул этегиндеги бүчүрлөрдү кырктык, эң башындагыларды эле калтырып койдук. Мына мондай кылып эле калтырыш керек экен. Бул өзү 2 жылда 7 килограмм берет деп атат. Бир түп. Толук жетилгенинде 100 килограммдан өрүк аласыңар dedi. Булар ошол өздөрү баягы өрүк көчөттөрдү сатып коюп эле Турцияда жатып алса болот эле да, ошол өздөрү келип кызыктар болуп, мондай 40 кыла, мону мындай кылып өстүргүлө, мынакей 3кө 5 кылып айдап, өз тиккенде дагы өздөрү келип тигип көрсөтүшкөн да, мондай кылып тиккиле деп. Эми кыркканда да келип атышат. Эмки жылда келебиз деп атат буюрса. Турция жылына 730 миң тоннадан ашык абрикос өстүрүп, дүйнө жүзү боюнча эң алдыңкы сапта. Алардын тажрыйбасынан алынган маалыматты айтсак, алынып келинген жаңы сорт 3 жылдан кийин эле түшүм бере башташ керек. 5 жылда толук түшүм берет. Өстүрүлгөн өрүктү алыска жүктөп кетүүдө дагы бузулуп кетүү коркунучу жок. Быйылкы жылдагы бир партия алынып келинип, жергиликтүү багбандарга сунушталып жатат. Мынакей көчөттү алгандан кийин тигерде муну могул эски тамырларын, учтарын кесебиз. Ар бирин жоон тамырларына. Мынакей буларды кестик. Анан бул киндиктен өйдө карай 70 сантиметр кесилет. Где-то могул жерден кесип салабыз. Коркпой эле мондайынан бардык бутактарын алабыз. Мынакей. Мондай киндигин чыгарып, көмүп, мындан бул где-то аз бул холодильникте турат да. Уктап атат аз, буларга кыш. Бул 20 күндөн кийин, 25 күндөн кийин бүчүр ачып баштайт. Мынакей ушундай көрүнүштө тигебиз. Мынакей бул киндигин чыгарып көмүп коебуз. Мунун дагы бир өзгөчөлүгү ушул. Дагы бир өзгөчөлүгү ушул тамырында да мунун подвой. Мирабалан 29C
лабораторияда өстүрүлгөн бүчүрлөргө отургузулат. Анан 350 сом десе бул көчөт кымбат экен деп кооптонушу мүмкүн дыйкандарчы. Бирок мунун түшүмдүүлүгү эрте болуп атат да. Айырмачылыгы ошол. Эске сала кетсек, Ысык көлдүн Жетөгөз жана Тоң райондорунда өрүк абдан жакшы өстүрүлөт. Аймактын багбандары өрүктүн түшүмүн жакшы алуу үчүн чет өлкөдөгү өнөктөштөр менен жыл сайын тажрыйба алмашуу, көчөт жаңыртуу иштерин жакшы жүргүзүшүүдө. Эдел Мерспек, 7 канал, Ысык көл облусу. 7 канал кайрымдуулук чыгарылыштарын улантат. Базар Коргон шаарынын тургуну Бек Шеримбек уулу мындан 7 жыл мурун миграцияда эмгектенип жүргөн кезинде оор жүк басып калып, омурткасы сынып кеткен. Учурда биринчи группадагы майып анын дарылоосу Туркия өлкөсүндө болгондуктан чоң суммадагы акча керектелерин айтып, кайрымдуу элден жардам сурайт. Ошол 2018 ушу Москва жергесинде мигрант катары иштеп жүрүп, белиме чоң салмактагы жүк басып калып, ушу белим 17 жерден сынып кеткен. Мен ата-энем дагы ушу мен сакайтам деп Москвага барып, папам 6 ай жетпей оорудан каза болуп калды. Кыргыз эл менен жардам сурап, ушу каражат чогулуп калган болсо, мен дагы эл катары ушу Турцияга барып, белиме операция кылдырып келгенге аракет кылуудам. Бир жагынан мен ден соолугум дагы жок болду, апам дагы жок болду да. Үйлөнөбүз. Азыркы оорутканда кыздар менен таныш деле өтө кыйын экен негизичи. Себеби керки кыздар макул десе ата-энеси эле карап, сенин кийин келечегиң кандай болот, кантип багасың деген. Ушу жакшы болуп кетсем, Кудайым буйрса үйлөнөбүз. Ошол 2018 ушу Москва жергесинде мигрант катары иштеп жүрүп, белиме чоң салмактагы жүк басып калып, ушу белим 17 жерден сынып кеткен. Ошого байланыштуу Кыргызстанга келип Бишкекте 3 жыл операция болдум, бирок тилекке каршы 3-чү жыл операция болгондо бутум отказ берген. Бишкекте ошо больницада денемдин бардык бүчөсү иштебей, бир 2 жылдай постельный режимде жаттым. Жалалатта 1 жыл общий ошо 3 жылдай жатып калдым. Ошол маалда мен ата-энем дагы ушу мен сакайтам деп Москвага барып, папам 6 ай жетпей оорудан каза болуп калды. Ошого байланыштуу кичине каралбай калып кеттим да. Менин бир тууган иним бар. Азыркы учурда ушу Москвада ушу эмгектенип, ушу каражат топтоп жүрөт, бирок мындай көп суммада каражатты топтош өтө кыйын экен. Ошого байланыштуу ушу сиздерден да жардам сурап отурам. Ушул ыйык ороз айында ушу Кыргыз эл менен жардам сурап, ушу каражат чогулуп калган болсо, мен дагы эл катары ушу Турцияга барып, белиме операция кылдырып келгенге аракет кылуудам. Негизи канча бир айдан өтүп калды, мен больницага барганбыз. Бул жактан негизи биз TikTok'то прямой эфирден элдерден ошо каражат топтотканбыз. Ошол жакта барганда врачтар интервью берген, Кыргызстандан негизи мындай операция мүмкүн эмес экен да. Бир гана Турцияда кылат экен, Индияда кылат экен, бирок Индияда гарантия бербей атышат. 2 ай суроо койгон, негизи азыр 2 айдан деле өтүп кетти. Эми барды Алла Тааланын буйругу менен экен, ошо каражат топтолуп калса, бирок кийин мынтип жүргөн болсом, бара-бара жүлүнгө аз калыптыр, тийип калган болсо, ошо жашоого, мындай өмүргө коркунуч бар экен да. Азыр ошо Турциядагы врачтар менен ошо бул жактагы Кыргызстан врачтары келишим түзгөн. Ошо каражат топтолсо эле мен документтерим баары даяр, ошо учуп кетем. Негизи операциянын суммасы белди операция алганда белдики $25,000 экен. Кыргызстанга операциядан кийин келемин. 6 айдан кийин бутта операция кылат, ал $18,000 экен. Общий $43,000 болду да. Азыркы учурда мен биринчи операциямды өткөзө алайын деп, азыркы учурда ушу TikTok'тон топтогон акчалар, бул жакта бир стример байкебиз бар, ушу Жалатта, анда бир 500 каражат чогулган. Андан сырткары Америкадагы чоң жанагындай колунда бар адамдар дагы 100,000, 200,000 деп салым кошобуз деп, бирок ал акча азырынча колго тие элек.
азыр расчет боюнча ошо 1 миллион акчаны ушундай бар деп турабыз да эсеп менен. Ошо 25 000 долларды топтоп алсам да биринчи операциямды өткөзүп алсам, анан кийинки 6 айдан кийин дагы чогулуп калабы деген ой болуп атат азыр. Жетинчи каналдын кабарчылары тарабынан даярдалган маалыматтардын топтомун мына ушулар түздү. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Сиздер ушул жана башка жаңылыктар менен ЖТТV KG сайтыбыздан жана жетинчи каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларынан кенен тааныша аласыздар. Студияда мен Мимоза Жаныбек кызы болдум. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.